16 январдан 22 январга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Маселе чечүүдө өчөрлүккө салып көкпет болсоңуз, көп нерседен кууруга аласыз. Компромисске ыктап, ийкемдүү болгонду унутпаңыз. Жумушта окуяларга олуттуу таасир эте албай турган абалга тушугасыз. Жагдайга көнүш керек же алар менен күрөшүү кажет. Аптанын экинчи жарымында жалгыздыкты самап, жан дүйнө тынчтыгын каалайсыз. Ошондой эле бул аптада кылган иштериңизди анализдеп, алдыга кандай жол менен кетүү керек деген ойлор менен баш оорутасыз. Бука чаар. Ден соолукка көбүрөөк убакыт бөлүү сунушталат. Көп жумуш жана түйшүктөр болот. Мунун баары чарчоонун топтолушуна алып келет. Каржы маселесине тиешелүү көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кыласыз. Бирок ал сиз ойлогондой оңой чечилбейт. Аптанын экинчи жарымында айрыкча дем алыш күндөрү энергиялуу өтөт. Достор жана пикирлеш адамдар менен көбүрөөк убакыт өткөргөнгө аракет кылыңыз. Алар менен баарлашуу жагымдуу гана эмес, пайдалуу да болот. Эгиздер. Балаңызды иримдерге алып барып, анын кызыгуусун ойготуу тилегиңиз ишке ашпай бушайман болосуз. Мындай учурда баланы мажбурлабаңыз. Романтикалык мамиле курууда ийгилик жылмаят. Кызыгы ал адам менен таанышууда эле турмушка чыгууну же үйлөнүүнү пландай баштайсыз. Жумушта кызматтык тепкичтен көтөрүлүшүңүз мүмкүн. Каржылык абалыңыз туруктуу болот, карызга акча берип, бирөөнү кубантасыз. Бөйөн жылдызы. Эмеректердин ордун которуу, жаңы парда алып үйүңүздү жайлуу кылуу сыяктуу жумуштар менен убактыңыз өтөт. Үй бүлөдө кичи муун менен улуу муундун ортосунда түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Дем алыш күндөрү жагымдуу сапарга, ар кандай чыр-чатактарды жөнгө салууга ыңгайлуу. Бул күндөрү коомдук беделиңиз бир топ жогорулайт. Конок күтүп алыскы сапарга чыга турган пландарын кийинки аптага жылдырып турганы оң. Арстан жылдызы. Ден соолугуңузга өзгөчө көңүл буруңуз. Айрыкча аба ырайына жараша кийинип, суук тийгизип албоого аракет кылыңыз. Күн суукта иммунитетиңиз алсырайт. Вирустук инфекция жуктуруп албаш үчүн баардык профилактикалык чараларды көрүү керек. Аптанын экинчи жарымында өмүрлүк жарыңыз же бизнес өнөктөшүңүз менен тил табышы кыйындайт. Бийкеш жылдызы. Каржылык чыгымдарга олуттуу мамиле жасоо сунушталат. Эгер кичинекей балдарыңыз болсо, аларга сапатсыз, бирок кымбат оюнчук сатып берүүдөн абайлаңыз. Кыз-жигит мамилесинде түгөйлөр бири-биринин кол телефонун текшерип, ашыкча шектенүүгө жол бербегени туура. Мындай иштин аягы чоң чырга алып келет. Кумар оюндарына азгырык күчөйт, андан алыс болуңуз. Таарынышып жүргөндөр апта аягында мамилелерин калыпка келтиришет. Тараза. Алыска сапар тартууну пландап жүргөн таразалардын максаты ишке ашат. Эсепчи, юрист, дарыгерлик кесипти аркалап жүргөндөр жумушуна так болуш керек. Иште ката кетирип, ири суммадагы кенемте төлөп калуу коркунучу бар. Аптанын экинчи жарымы алда канча гормоналдуу өтөт. Бул учурда үйүңүздү иреттеп, короодогу керексиз, эскилиги жеткен буюмдардан арыласыз. Чаян жылдызы. Өзүңүз тууралуу ушак угасыз. Бул сизге ыңгайсыздык жаратат. Эгер бирөөнү жактырып, мамилеңизди кийинки деңгээлге көтөргүңүз келип жүрсө, демилгени колго алыңыз. Баары сиз ойлогондой болуп жатканына таң каласыз. Жумушта маанилүү сүйлөшүүлөрдү, жолугушууларды аптанын экинчи жарымына жылдыруу керек. Чыгармачылык менен алектенген чаяндар өзгөчө сезимтал болуп, лирикалык толкунда мыкты шедеврлерди жарата алышат. Жаачы. Бекерчиликтен тажаган жаачылар жумуш издөө аракетин токтотпошу керек. Карызга акча берүү жана алуу сунушталбайт. Жеке эркиндиктин канчалык деңгээлде акчадан көз каранды экендигин сезесиз жана сиздин каалооңуз мүмкүнчүлүктөрүңүзгө карама-каршы келет. Сүйүү маселесинде талапчыл болбоңуз. Мындай үстөмдүүңүздү жашооңузга жаңы кирген адам туура эмес түшүнүп, сизден алыстап кетиши мүмкүн. Текечер жылдызы. Сизден тажрыйбалуу жана абройлуу адамдар менен таанышып, ишиңизди бүтүрөсүз. Каржылык абалыңыз туруктуу болот. Жылдыздар маанилүү иштерди өз убагында кечиктирбей бүтүрүүнү сунуштайт. Антпесе баардык иштер бир убакка чогулуп, сизди түйшөлтүшү мүмкүн. Мурун мамиле куруп, кол үзгөн адамыңызга кайрадан кезигип, ал адамга сезимдериңиз өчө электигин сезесиз. Суу куяр жылдызы. Чоң иштерди пландап жаткан болсоңуз кое туруңуз, анткени сизде аларды ашырууга энергия жетишсиз. Жүрүм-турумуңузду, пикир айтуу эркиндигиңизди чектеген бир окуяга тушугасыз. Чектөөлөргө моюн сунбаңыз. Жакшы сыноолорду тажрыйба, жаман сыноолорду сабак катары кабыл алыңыз. Мыйзам бузуп, ири өлчөмдөгү айыппул төлөп калбайын десеңиз, бардык эрежелерди сактаңыз. Балык жылдызы. Спортчулар мелдештерде ийгилик жарата алышат. Жаракат алуу коркунучу да жогору. Андыктан ыкма жасоодо сак болуңуз. Үйдөгүлөрүңүзгө тиричилик техникаларын сатып берип кубантасыз. Коомдук чогулуштарда, кесиптештер менен баарлашууда ашыкча сүйлөп, кокусунан бирөөнүн айыбын ачып алышыңыз мүмкүн. Андыктан сүйлөп жатканда өзүңүздү көзөмөлдөп туруңуз.